Саламатсыздарбы, күндүн маанилүү жаңылыктары жана элдик кабарлары менен бүгүн 24 маалымат топтому. Урматтуу достор, мен буга чейин парламентте жыштык сатуудагы коррупция жөнүндө сүйлөгөн сөзүмө премьер-министр менен башкы прокуратура жооп бериптир. Мен дагы өзүмдүн пикиримди билдирип коеюн. Ал жерде Абылгазиев айтыптыр, мен Жанар Акаевдин өзүнүн абийирине койдум дейт. Эгерде абийир жөнүндө сүйлөшө турган болсок, премьер-министр Абылгазиевдин тушунда маалыматтык коопсуздукту эске албай туруп, жалаң казакстандык уюлдук операторлорго ип бекер биздин жыштыктарды бергени бул факт. Ошонун айынан азыр 5 адам түрмөдө отурганы дагы факт. Жооп берип атышатылар. Ошол жооп берүү жогорку деңгээлдеги кызмат абалдарына чейин жакынкы күндөрү жетет. Балким азыр эми бир саясий колдоо алып алышыңар мүмкүн. Бирок бул көпкө узабай туруп, бул сөзсүз мындай жооп берчү күн келет деп мен ишендирип кетким келет. Ошол эле убакта КТ Mobile деп өзүнчө уюлдук оператор ачып, Мегакомдун бюджетинен 345 миллион сомду бөлдүрүп, бирок ошол компанияга премьер-министр өзүнүн бажасынын баласын жетекчилик кызматка коюп, бирок акыры келип ал компания дагы банкроттук абалга келип кептилди. Иши жүрбөй калды. Эми ошол үчүн дагы ким жооп берет? Ошондой жактан алганда ким абийир жөнүндө маселе козгош керек? Бул мындай айдан ачык көрүнүп калды. Эми башкы прокуратура жооп бериптир. Жыштыктарды ордуна биз мурда эле кайтарганбыз. Бул жерде Жанар Акаев биздин эмгекти мындай өзүнө менчиктеп атат дегенсип бардык сайттарга мындай жооп берип атат. Эми ошону эмне үчүн мурда айтып койгон жоксуңар? Эмне үчүн аны басып мындай маалыматты жашырып жаттыңар? Же ушул жерде дагы премьер-министрдин аты аталгандан кийин күмөндүү жагдайда балким билинбей калышы мүмкүн деп маалыматты элден жашырып аттыңарбы? Мисалы, ошондуктан биз бул жыштыктарды ордуна кайтардык деп мурдараак маалыматты таратып, элге ачык айкын кабарды бериш керек эле. Эми ушунчалык оперативдүү болуп, макул, менин ар бир сөзүмө жооп берип атсаңар башкы прокуратура. Мунуңар жакшы, эми дагы жооп берип койсоңор. Ушундай бир сенсациялуу эл күтүп аткан суроолор бар. Дача суу боюнча иш эмне болду? Батукаевди экстрадициялоо маселеси эмне болду? Бажыдагы жанагы контрабандалык чуулгандуу иштер эмне болду? Ушул 3 суроого мага тез арада жооп берип койсоңуздар. Анткени мен кече Facebook'a берген маегим үчүн дароо реакция кылып жооп бердиңиздер. Эми буга дагы жооп берип койсоңуздар. Элдин бардыгы ушундай чуулгандуу маселелерге жоопту күтүп атат. Рахмат. Анан албетте биз кайтарганбыз башкы прокуратура жыштыкты өз ордуна дейт. Бул силердин милдетиңер, бул силердин күнүмдүк жумушуңар. Силер ошону жасашыңар керек. Эгерде жасабасаңар, ага жооп бересиңер силер. Мигрант кайрымдуулук фонду жалпыңыздарды кирип келген айт майрамы менен куттуктайт жана үйүңүздөрдө тынчтык, береке болушун каалайт. Ушундай кыйын учурда муктаждарды колдоп, аларга майрамдык маанай тартуулоо биздин милдет. Андыктан учурдан пайдаланып, фонддун алгачкы аткарган иштери тууралуу айта кетсек, фитир садака катары чогулган каражатка 1600 даана баштык, күнүмдүк тиричиликке керектелүүчү ар түрдүү азык-түлүктөр кайрымдуулук үчүн сатылып алынды. 85 адамдан турган ыктыярчылар тобу майрамга карата азык-түлүктөрдү чогултууга жардамдарын беришти. Азыктар салынган баштыктар 65 унаа менен 800дөн ашуун дареке жеткирилди. Муктаж болгон көп балалуу, кош бойлуу, майып жарандар майрамдын урматына азык-түлүк жардамдарын ала алышты. Муктаж болгондорго жардам берүү үчүн каражат берип, кол сунган бардык жарандарга ыраазычылык билдиребиз. Жана берилген фитир садакалардын кабыл кылуусун Аллахтан сурап дуа кылабыз. Ошондой эле бизге жардамдашкан ыктыярчыларга фонддун атынан чын жүрөктөн ыраазычылык билдирүү менен бирге аларга ар дайым бакубат жашоо, ынтымак карашкерлик жана иштерине ийгилик каалап кетебиз. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Бул жакшы бир кийин эстейсиңер. Мен президент жөнөтөт, анан силер жөнөткөн деп атайын. Ошон үчүн силерге барган бакытта алай, ийгиликтер, жакшылыктар болсун. Мамлекетибизде тынчтык болсун. Мына президентибиз Сооронбай Башарович өзү кам көрүп, өзү ушундай жакшы тоңдор менен сүйлөшүп, биз болсуктан аткарып ушундай жакшы ишан болуп атат. Так что ийгилик, аман эсен үйгө жетип алгыла, бактылуу болгула. Рахмат. Кудай колдоп,
баарыңарды күнделишти баарыңар ден соолукта болуп, аман эсен көз жарып, балдарыбыз бактылуу болуп, кыргыз мыкты элдерден болуп, мамлекет өнүккөн тынчтык орногон мамлекет болсун. Рахмат, вакытта келип, сизди дагы кош мамиле кылбастан келип, бул жака да келип көңүл бурганыңыздарга өтө ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Анан дагы лично ушу келиндердин атынан баарыбыз ыраазы болдук. Аябай киребиз, таксиден түшкөндө эле балдар, жигиттер бизди жашната алып, энелерибиз тосуп алып, бир тууган эжесине көңүл буруп, сумкаларыбыз ташытканда аларга да чоң ийгилик каалайбыз, рахмат айтабыз. Ден соолукта болуңуздар, рахмат. Ассаламу алейкум. Надеюсь, үнүм угулуп атат. Жана департ боюнча кайрылып коеюн дедим. Азыр эмнегедир эле слухтарды, ушактарды, ушундай интригаларды ким чыгарат билбейм. Якобы WhatsApp'та группаларда жүрөт, что азыркы чыгып кеткендер 3 жылга чейин кирбейт экен депчи. Депортация болот экен деп. Депортация боюнча кыскача маалымат. Туугандар, депортация деген ал обязательно соттун решениясы менен адам депортация болот. Определенные жесткие нарушения законов Российской Федерации. То есть Россиянын закондорун грубый бузган болсо депортация болот. Ал депортация то сөзсүз түрдө через сот аркылуу паспортуңузга печать басылып, отпечатки пальцев алып, сизди узатат. Милициялар өздөрү узатып барып самолетке салып коет. Есть второе, выдворение. Выдворение деген ал самостоятельное решение, сизди жөн эле сот через сот аркылуу выдворение кылып коет. Анда эч ким сизди узатпайт. Срогу гана. Выдворение менен депортациянын айырмасы ортосунда срок эле. Бирөөсү официально өздөрү узатат, сизди самолетко салып ковбой менен, экинчиси болсо выдворение. Ал выдворение жөн эле выдворение эмне үчүн выдворение болот? Выдворение деген кийин эле ойлоп тапкан нерсе. Ал деген регистрацияңыздын срогу бүтүп калган болсо, 2 и более штраф алган болсоңуз 2 жылдын ичинде. Андан тышкары дагы кандай мелкие нарушениялар болсо, пиво ичкен болсоңуз общественный место, сигарет тарткан болсоңуз, ошолор штраф болгон болсо, ошону выдворение дейт. Выдворениянын срогу 5 жыл болсо, депортацияныкы азыр 10 жыл. Айырмасы ошондо. Анан жанагы бияктан узап жаткандар эч ким силерди кармап алып, судить этпесе, кетип баратканда выдворение деп депортация деп айтпаса, эч ким выдворение болбойт дагы, немеде болбойт, депортация да болбойт. Баары эле жакшы. Анан WhatsApp'та билеттердин депорт деген сөзүн көк менен чийип, мына депортация болдуңар деп атып турат. Кыргыздар бир уял кылат ушуну тараткандар. Боюнда барлар кетип атат, боюндагы барлардын баары кетип атат. Анан ошону таратканда бирөөлөрдүн боюнан түшүп калса, ким жооп берет, туурабы? Ошондуктан коркконунан депортация болуп кеткенмин деп. Депорт деген сөз, мен англисче кыйратты билбейм, депорт деген сөз вылет деген сөз. Болду. Сиздин уча турган убактыңыз Москва аэрофлотто терминал Ф'те саат мончада учасың деген сөздүн англисчеси аэрофлот бирдеме депорт деген сөз бар. Ал деген депортация эмес. Ошондуктан баарыңарга бир ооз айтып коеюн, ошол депорт деген сөз Инстаграмда кечек учуп кеткен кыздардан аябай көп келди. Анан баарын айтып түшүндүрүп атабыз. Эч качан судебный решение жок, адам депортация болбойт. Анан выдворение болуш үчүн дагы веский основания керек. Регистрацияңыз бүтүп калган болсо, же болбосо жөн гана 2 и более штраф болсо. Ошон үчүн коркпой эле коюңуздар. Эптеп Кыргызстанга кетип аткан болсоңуздар, коркпой эле тынч кайра келатканда келе берсеңиздер болот. Ошол анан жанагы депорт деген сөз билеттеги. Ал азыркы кечеки мурдагы учкандарды эмес, ал ар бир билетте жазылуу. Мындан 10 жыл мурун учкандарды деле, кийинкилердики деле. Анткени депорт деген сөз
англисчеден орусчага которгондо вылет деген сөз. Ошол баарыңарга ийгилик, ишиңер илгерилей берсин. Каналга жазылууну унутпаңыздар. Биринчилерден болуп маалымат алуу үчүн коңгуроочону басыңыз. Дайыма ден соолукта болуңуздар. Сиздер менен бүгүн 24 маалымат топтому болду.